Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar, kатталчылар, жылқы сүйүүчүлөр. Бүгүн Аксыдамын, Үч Коргон айылында. Ороздун аттарын тартканы келдик. Бул жакта ороз болгон атты кармап турат. Аттын маалыматын ака сиз бересиз, а? Ооба. Сиздин аты жөнүңүз ким, ака? Менин атым Кубат. Кубат ака. Бул Сантора мындайда бул Тораттын маалыматы кайында Жаллабаттан келген. Шүлкөс кичине бул ат кылып булакка чабам деп алып келди эле. Ошо менен тарбиялап атат. Анан маалыматы моюнча былтыр быштызында жаскамал бир жакшы улак болду эле ошол жерде. Палбан жээндер бар мына жерде. Нуржигит, Нурсейит деген. Ошо Нурсейит ине коюп бир 2 жол чарып үрген да ушул аттычы. улак ашырып чыгарган сорунга. Сорунга 2 жол чыгарды да. Ошо моюнча ат болот экен, жакшы ат экен деп дагы тарбиялап багып атат элек. Эми ушу сатам деп экөөбүз ушинтип чыгарып калыптыр да. Муну биз деле билбедик, азыр угуп атабыз сатылат. Азыр эле билип. Анан негизи былтыр маалымат көрсөткөн да ат. Улага. Демек улакка жакшы жараган. Жакшы жараган. Быштысында эле. Быштысында эле жакшы жараган. Анан быйыл ушу жайы менен аксакал киши бакты акебиз. Турду. Курукта. Курукта турду. Камалып турду бул. Вообще бүгүн азыр жүгөн салынып атат буга. Каты семириптир азыр, а? Толуптур. Чучугу толуптур да аттын, а? Толуптур эми. Муну только суутуш керек. Жакшы палбан балдар инип чабыш керек. Ошол булаттын маалыматы боюнча. Бу породасы кандай болуп калат, ака? Породасы биз деле билбейбиз. Ушу Жаллабаттан ушу местный эле деп алып келген да, тайындачы. Тайында. Ногу жамбаштагы, сорусундагы тамга ошол жактан келген. Келген, а? Маке, урматтуу көрүүчүлөр. Бул аттын маалыматы ошол экөөбүз өзү жакшы билет да. Анан биз ошо каерден алып келген, кимден алып келгенин да билбей калдык да. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ногу Р тамгасын ким басат? Билгендер жазып калтырыңыздар. Тайында чоңпулга келген экен, а? Чоңпулга келген бу тайында. Анда жакындан да көрсөтөйүн. Кабагы ат туруп калыптыр. Турган жеринен алып чыктык азыр. Төшү өсүп кеткен туяктары. Чишик байкалбайт. Менден дагы жатырып атат. Ден соолугу аябай тазамыз, эч нерсени көрө элек да. Былтыр айтып атам го ошол бир улакта ошол жыен ине коюп эле ошол жерде 2 жол чыгарды. Ошол моюнча эле кайра чаптырбай сактап атканбыз да. Мына ден соолугу, путу колу баарына жооп буйруса? Жакшы. Каласа бардыгына жооп мунун. Бою канча чыгат, ака? Бою 55-тин тегереги деп атабыз, ченеп деле көрбөгөнбүз да. Маке. 155-тин тегереги өтө жоон экен ат. Ороз, сенин нары бастырчы, нары жетелеп койчу. Ойноктоп кетпесин деп азыр. Эхият бекемирак. Ороздун өзүнө карматтык. Не болсо дагы палбан. Маке. Демек муну минип суутуш эле калыптыр да? Суутуш керек, жемдөөзү тойду. Жакшы. Аксакал киши чал жай менен ушул бакты курукта. Мээнет кылды дең, а? Мээнет кылды. Төлкө суутуш керек, эми жакшы суутуп, жакшы палбан балдар иниш керек да. Ака, бу баасын айтайлы биздин көрүүчүлөргө. Баасын канчага коесуз? Баасын ушу 350 деп эле деп чыгарып атабыз. 350 миң. Кем болот эми, а? Бир аз. Сүйлөшүлөт да. Экрандан номерге чала бересиздер. Суралбай калган суроолор болсо берип келип көрүп атты соода кыла бересиздер. Мындан кийин наркы ушул да сатылат, а? Сатылат, ага, кунан ал. Кунан 2 жаш экен. Охо, бою өтө чоң экен. Анда ороз, иним буну байла дагы наркын жетелеп көрсөтөлү, а? Мына. Аны бекемирак байлайм. 4 жаш. Былтыр эле результат кылгандай бир улакта 2-3 ашып кетиптир атка. Деп палбан экен бирок.
кунанды жетеледи. Бул кунандын маалыматын кандай беребиз бу? Бул кунандын маалыматы кулунда Россиядан келген. Абакандан. Абакандан. Буну да тарбиялап аткан, жазда үйрөтүлгөн боюнча эч нерсени көрө элек. Турат бул дагы. Бул да турат. Казайын шаарда. Буну да жанагы айткан аксакал киши жайы менен бакты. Буну да тарбиялап ушу жакшы келечекте жакшы нерсе боло турат деп сактап атканбыз да буну дагычы. Бою бийик экен, а? Бою 65 деп болжолдоп атабыз. Эми ченеп көрбөгөнбүз да буну. Достор, Бул төлкө үйрөтүлүп эле калган, башка эч нерсени көрө элекпиз. Демек 2 жаш кунан. Кунан Абакан. Бою 1.65 достор. Кабак башы, моюну, көкүрөгү, уту колу, бундагы туя караса өсүптүр. Жакындан көрсөтөйүн, мына ишик байкалбайт. Ден соолугу жооптун деле эч жеринде эч неме. Бу жанагы кой баккан дейт го раса. Кой багып тарбияны дагы көргөн дейт. Жөн кой баккан чаган балдар эле ини үйрөткөн да төлкө элечи буну. Башка жанагындай улак-булакка чабылбаган бул. Төлкө үйрөтүп ушу кол койго айтаган балдар ини үйрөткөн да. Азоодончу. Мынакей. Достор, төлкө тарбиялаш керек да бунучу. Тарбия керек, 2 жаш. 2 жашта. Бирок минилген экен, көптөн бери турган жеринен көрсөтүп атабыз. Минген деле жокпуз. Ат ээси дагы үйдө эмес экен. Колдон келишинче маалымат бердик. Мына экрандагы номерлерге чалып, ар кандай суроолор болсо бересиздер. Акем адрести айтып койсоңуз өзүңүз. Адрес Аксы району Учкоргон айыл өкмөтү да. Жарбаш айыл деп келе берсин. Учкоргон айыл өкмөтүндө. Кимге жакса келип, көрүп, жактырып сүйлөшө бересиздер. Бунун баасында канча деди? Буну 450 деп чыгарып атабыз. 450 миң сом. Бою аябай бойлуу. Ороз канча чыгасың боюң? 70. Ороздун боюна деле ороз 1.73 чыгат экен. 1.65 эле деп айтылды мына ээсинин айткан боюн айттык. Келгенде да өзүңүздөр жакындан көрөсүздөр. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.